Талибан кыймылы мыкаачылыгы, катаалдыгы жана тоталитардык режими менен белгилүү. Бирок анын башчылары кимдер? Алар кайдан келип чыгышкан? Талибанды канча киши башкарат? Мурун жашыруун, атүгүл бетин көрсөтпөгөн башкы талипчилер эми ачыкка чыга башташты. Бүгүнкү чыгарылышта Талибан кыймылынын башчыларына жана алардын өмүр таржымалына кенен токтолобуз. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова. Салам. Талибан кыймылынын башында 5 киши турат. Бир лидери жана анын 4 орун басары бар. Ачык булактарда алар аскердик, саясий, диний, укуктук иштерди жана тармактык түйүндөрүн башкарышаары маалымдалат. Хайбатулла Ахунзада Талибан кыймылынын эң башкы лидери. Болжол менен 1961 жылы Кандагарда айылдык имамдын үй бүлөсүндө туулган. Талиптердин уюмуна 1994 жылы кошулуп, шарият сотторунун бирин жетектеген. Эске салсак, ал маалда талиптер сыналгы, үн алгы, кино, музыка, спортко тыюу салып, кыздардын билим алуусуна, боенуусуна кескин бөгөт коюшкан. Тил албагандары ташбаранга алынып, уурулардын колдору кертилип, эреже бузгандарды эл алдында сабашкан. В Афганистане талибы публично казнили женщину. Варварская казнь стала результатом спора двух талибов, которые вступили в сексуальную связь с женщиной, а затем не поделили ее и решили убить. 2013 жылы Талибанды түптөгөн Молдо Омор өлтүрүлүп, анын ордун баскан Ахтар Мансур аттуу жоочудагы 2016 жылы көз жумгандан кийин Хайбатулла Ахунзада бүткүл Талибан кыймылын көзөмөлдөп калган. Ачык булактарга таянсак, ал консервативдүү көз караштагы имам, уюлдук телефон менен колдонгонду билбейт жана коомчулук алдына чыга бергенди жактырбайт. Четелдик маалымат булактары Ахунзаданын аскери тажрыйбасы жок экенин жазып келишет. Ал көбүнесе кыймылдын руханий тармагын көзөмөлдөп турат жана бардык маселелер боюнча эң жогорку авторитет деп эсептелинерин Талибандын өкүлдөрү ырасташкан. Ал эми Талибан кыймылынын аскери тармагын Мухаммад Юкуп аттуу жоокер көзөмөлдөйт. Ал Талибанды түптөгөн 2013 жылы өлтүрүлгөн Мухаммед Омордун тонуулу. Эске салсак, Молдо Омор кайманаты менен белгилүү. Мухаммед Омор өзгөчө мыкаачылыгы жана катаалдыгы менен белгилүү болчу. Аль-Каида террористтик уюмунун жетекчиси Усама бен Ладен өлтүрүлгөндөн кийин Американын антитеррористтик күрөшүүсүнүн кийинки бутасы Молдо Омор эле. Бирок анын өлүмү тууралуу маалымат жылдар бою ачыкталбай, акыры 2015 жылы ал Пакистандын аймагында жок кылынганы расмий жарыяланса, Талибандын жашыруун өкүлдөрү Молдо Омор кургак учуктан каза тапканын айтып чыгышкан. Омар заключил союз с Бен Ладеном и Аль-Каидой. За голову лидера Талибан американцы обещали $10 миллионов. Эми дал ушул Молдо Омордун тун уулу Мухаммад Юкуп Талибан кыймылынын аскери тармагын жетектеп турат. Учурда ал 30 жашта. Өзүн коомчулукка ачыктай элек. Жада калса анын сүрөтү дагы жок. Мухаммад Юкуптун өңүтүсүн уюмдун ичиндегилер гана билбесе, дүйнө коомчулугу аны тааныбайт. 2016 жылы Талибан кыймылынын башкы кол башчысы жок кылынганда талиптерди башкарууга талапкер катары көрсөтүлгөн. Бирок кыймылдын башка жетекчилери аны өтө жаш жана тажрыйбасы жок деген жүйө менен тандабай коюшкан. Совет стражи имеет исключительное право. Талибан кыймылынын саясий тармагы өзүнчө бир кишиге тапшырылган. Ал Абдул Гани Барадар. Эл аралык сүйлөшүү, жолугушууларда талиптердин атынан дал ушул киши чыгып сүйлөйт. Дональд Трамп менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жана Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен жолугушууларды өткөргөн. Ал 1968 жылы Оганстандын Урузган провинциясында туулган. Советтер Союзунун Оганстанга аскерин киргизүүгө каршы чыккан. Кандагарда медресе ачып, 90-жылдары талиптердин биринчи өкмөтүндө коргоо министринин орун басарлык кызматында отурганы маалымдалат. Айрым маалыматтарга караганда, Абдул Гани Барадар Талибан кыймылынын негиздөөчүсү Молдо Омордун карындашына баш кошкон. Аскери жүрүштөрдү жана террористтик чабуулдарды пландоодо жана аларды каржылоодо башкы ролду ойногон. 2010 жылы Абдул Гани Барадар Пакистанда колго түшүрүлүп, түрмөгө кесилген. Бирок арадан 8 жыл өткөн соң АКШнын экс-президенти Дональд Трамптын өтүнүчү менен түрмөдөн чыгарылган. Анткени тынчтык сүйлөшүүлөрдү дал ушул киши жүргүзүп турчу. 2019 жылдан бери Катардан чыга албай отурган. 2020 жылы АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен тынчтык келишимине кол койгон. Абдул Гани Барадар Оганстанга 17 августта кайтып келди. Учурда болсо Оган элине улам бир кайрылуу жасап, Талибан карапайым калкка тийбейт деп элди ынандырууга аракет кылууда.
Мен бардык мажахеттерден талап кылып, аларга кеңеш айтам. Биз жетишкен бул уникалдуу, күтүүсүз жагдай Кудайдын жардамы менен болду. Бирок бул нерсе бизди текебер кылбашы керек. Бизде мурда эч качан бүгүнкүдөй жоопкерчилик болгон эмес. Биз элдин коопсуздугун камсыздап, анын келечекке болгон үмүтүн актап, ага кызмат кылууга күн сайын даяр болушубуз абзел. Талиптердин аскери операцияларына жана террористтик чабуулдарына учурда Сираджуддин Хаккани аттуу жоокер жоопту. Ал Хаккани түйүнү аттуу аскери топту башкарат. Бул топту убагында маджахеттердин Жалалуддин Хаккани аттуу командири түптөгөн. Атасы өлгөндөн кийин Сираджуддин Хаккани аскери топ менен бирге талиптердин катарына кошулуп кеткен. Хаккани түйүнү талип аскерлеринин эң уюштурулган жана тажрыйбалуу жоокерлери катары сыпатталат. Айрым маалыматтарга караганда алар Ооган, Пакистан чегарасын көзөмөлдөп турушат. Сираджуддин Хаккани 45 жашта. Учурда ал кайсы жерде белгисиз. Анткени эл аралык издөөдө жүрөт. Сыякысы $5 миллион. Эл аралык маалымат каражаттары маалымдагандай, дал ошол Хаккани түйүнү өзүн өзү жардырган террористтерди даярдап турган. Хаккани түйүнүнө учурда Кабулдун коопсуздугун камсыздоо тапшырмасы берилген. Я их не боюсь, мы не вернемся в темную эру. Даже если они убьют меня сегодня, мне будет наплевать на них. Я не буду беспокоиться о них. Чего мне следует бояться? Это моя родина, моя земля. Талибан кыймылынын юридикалык маселеси Абдул Хаким аттуу жарандын мойнуна артылган. Эл аралык сүйлөшүүлөрдө Талибандын атынан сүйлөгөн саналуу өкүлдөрдүн бири. Талибандын азыркы лидери Хайбатулла Ахунзаданын жакын адамы. Аскер таласына чыкпайт, бирок Ооганстанда шарият сот системасын башкарып калышы мүмкүн деп эл аралык эксперттер божомолдошууда. Талибан кыймылынын дагы бир өкүлү журналисттердин суроолоруна жооп берип байланыш түзүп турган Забихулло Муджахид тууралуу дагы айта кетпесек болбойт. Талиптер Оогандагы бийликти толук колуна алгандан кийинки эң алгачкы басма сөз жыйынында дал ушул киши Забихулло Муджахид сүйлөп чыккан. Ал мурун ачыкка чыкпастан гана Талибан кыймылынын өкүлү катары суроолорго жооп берип койчу. Эми болсо бетин ачып журналисттерди таң калтырды. Азади ва истиклал ахистал де ҳар миллат машруу ҳақда. Учурда Талибан кыймылы Ооганстанда расмий бийликти орнотуу аракетин көрүшүүдө. Алар 12 кишиден турган кеңеш түзүлөрүн жар салышкан. Мурунку өкмөттүн айрым мүчөлөрүн өз ордуларында калтыруу сунушун беришери айтылууда. Анткени эл аралык кызматташууга тажрыйбалуу кадрларды сактап кала тургандыгын билдиришкен. Алдын ала маалыматтарга караганда, Ооганстандагы жаңы бийликтин курамына жогоруда аталган Хайбатулла Ахунзада, Абдул Гани Барадар, Махаммад Юкуп, Сираджуддин Хаккани, Абдул Хаким аттуу жарандар киришмекчи. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова болдум. Биздин каналга катталып, видео менен бөлүшүп турганды унутпагыла. Ал эми биз болсо кызыктуу темаларды кыска нуска талдаганды уланта беребиз. Көрүшкөнчө.